кооз аксессуарлар адамдын сырткы гана келбетин өзгөртпөстөн жан дүйнөсүн да өзгөртүп аны сулуу көрсөтө алган атрибут. Эми ушул кооздуктарды колго жасап, көпчүлүк кыздардын көзүн күйдүрүп, өзгөчө шууруу таштар менен жасалгалап чакан бизнеске айланткан Гүлзинат бүгүн бизге тажы жасап берет. Негизи дүйнөнү сулуулук сактайт дейт. Сулуулукту болсо бул көбүнчө эле аял затынан издеп келебиз. Ал эми аял заттын сулуулугуна көрк кошкон бул албетте бүгүнкү күндө кооз колдо жасалган жасалгалар. Ал эми той, үлпөт тоюна келе турган болсок, болочоктогу эне боло турчу кыздардын сулуулугуна көрк кошкон тажыны жасап берем азыр. Ал бардыгы колдо жасалат бизде. 3-4 жылдан бери актуалдуу жана модада десек болот. Азыр мен сирай жасап берем. Анда кеттик. Гүлзинат эң алгач жөн гана бош убактысында хобби катары жасап жүрүп, кийин өздөштүрүп кеткен. Учурда ал жасаган кооздуктарды көп кыз келиндер сатып алып, андан сырткары тапшырык берип турушаарын айтат. Буларды жасоо канчалык майда болгону менен аны жасоого кызыгуу болсо, убакыт кандай өткөнү да билинбей калат дейт. Мына 2 саат аралыгында биз күткөндөй кооздукка ээ болдук. Бул өтө майда жумуш. Ар бир шуруну бирден тагууга туура келет. Ошентсе деле жыйынтыгында биз мындай кооздукка ээ болдук. Айпер Адамкулова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ, Таң Маанай.